Саламатсыздарбы? Ар бешемби күнү Бишкек боюнча саат 8-де Темиров Life KG деген YouTube каналыбызда дайыма чыга турган түз эфир. Бүгүнкү темалар бул биздин балдар кыздар боюнча сот иштер боюнча, сот жүрүшү боюнча акыркы маалыматтар менен бөлүшөм. Андан сырткары мурунку жума Темиров Life KG анан Темиров Life'да биздин иликтөөбүз чыккан. Ал эмнени бийлик бизден жашырганын ошол иликтөөдө көрсөткөнбүз. Ал бюджет боюнча эмне үчүн бюджетибиз ушундай өсүп атат, көбөйүп атат деп мактанып жүрүшөт биздин бийликтегилер. Негизи ошол эле Макылбек Жапаров же болбосо Садыр Жапаров дайыма ушуну айтып жүрөт: 3 эсе деп бюджетибиз көбөйдү, ВВП көбөйүп атат, жыргатып атабыз, кыйратып атабыз деп айтып жүрүшөт. Анан кийин биз иликтеп чыксак, бюджеттин өсүшүнүн себептери алар айткандай 90% коррупцияны жеңдик деген калп болуп чыкты. Бюджет өскөнүнүн себеби боюнча дагы ушул түз эфирде айтып кетем. Биринчиден, сот кандай жүрүп атат? Ленин райондук сотто биздин балдарды, кыздарды соттоп атышат. Ошо массалык башаламандыкка чакырышты деп күнөө коюп атышат, бирок ал чындыкка дал келбейт. Аны болсо сот жүрүшү көрсөттү. 20 тоннадан ашыкча кылмыш ишти жазышыптыр тергөөчүлөр. Анын ичинде ар кандай орустар айткандай вода, суу киргизиптир. Биздин финансы боюнча бир 10 томдой бар экен. Кимге менен телефондор менен сүйлөшүп аткан, иши кылып баягы негизги беренеге тиешелүү бир эле эксперттердин баягындай чечимдер бар экен, эксперттердин иликтөөлөрү бар экен. Калганы болсо ошо чакырык деп берене боюнча, массалык башаламандыкка чакырык деген берене боюнча күнөөлөп аткан беренеге эч кандай тиешеси жок нерселерди толтуруп алышкан. 1000ден ашыкча барак толтурушуптур. Ошо тергөөчүлөр МВДнин бир топ тергөөчүлөрүн бул кылмыш ишке иликтөөгө киргизишиптир. Алар башка иштерди таштап, эптеп бизди күнөөлөгөнү аракеттенип 1000ден ашыкча баракча жазыптыр. Бирок анын бардыгы далил катары ушул биздин видеолордо, биздин журналисттик иликтөөлөрдө массалык башаламандыкка чакырык бар деген далилдей албаптыр. Аны сот жүрүшү көрсөттү. Ошол эле 3 экспертти суракка чакырылды. Ушу акыркы айдын ичинде 3 экспертти сурап чыкты соттун ичинде, соттун жүрүшүндө. Алар болсо эмне дейт? Алар болсо 15-16 видеону карап чыктык дейт. Бир дагы чакырык тапкан жокпуз дейт. Анан эмнеге күнөөлөп, эмнеге ушундай чечим чыгардыңар десе, бирок ошо чакырык бар деп чечим чыгардык деп атпайбы? Анан эмне себеп? Бир дагы сөз барбы чакырык ушундай чечим чыгарганга десе, алар жооп бере албай буйтап алданганга аракет кылышты. Анан кийин ар бир видеобуздун артында айта эсе YouTube каналда болобу же болбосо Темиров Life KG, Темиров Life YouTube каналыбыздагы видеолорду карап чыксаңар, аягында биздин слоганыбыз бар да. Слоган деген нерсе бул мындай рекламный слоган деп коет. Ар бир уюмдун, ар бир компаниянын, ар бир бизнесмендин өзүнүн слоганы бар да. Ошо биздин слоганыбыз эркиндик жөн берилбейт, эркиндикти жетиш керек, биз менен чогуу эркиндикке жетели деген, эркиндик үчүн күрөшөлү деген слоганыбыз бар. Ошол слоганга бардыгы жабышып алып, 3 эксперттен ушул эркиндик деген сөздө, эркиндик үчүн күрөшөлү деген сөздө чакырык, массалык башаламандыкка чакырык бар. Ошондуктан бардыгы күнөөлүү деп эксперттер, ошо бийликтин эксперттери ошого жабынып алыптыр да. А так бир дагы далил ошол эксперттер далил көрсөткөн жок.
массалык башаламан аларды сурап атат, кайсы жерде массалык башаламандыкка чакыруу бар. Мисалы массалык бул берене качан иштейт? Биз ошо биз силерди чакырып атабыз, мындай келгиле, бияка барайлы, мындай кылайлы деген сөздөр барбы десе, эксперттер ага жооп бере албай койду. Ошондуктан бул ачык эле көрүнүп турат. Бизге ошо 11 журналистти камакка алып, 9 айдан бери соттоп, иликтеп, СИЗОдо кармап, азыр төртөө дагы деле СИЗОдо отурат. Ошол эле Махабат Тажыбек кызы, менин жубайым Азамат Ишенбеков, биздин акын, айтеси да чыгып жүрчү, ырчы дагы, акын дагы, сынчы дагы. Актилек Капаров бизден былтыр өзүнүн YouTube каналдарын ачып, өзүнүн проектин ачып, өзү команда топтойм деп үмүттөнүп жүргөн Актилек Капаровду дагы СИЗОдо кармап турат. Анан эң жаш биздин иликтөөчүбүз, журналистибиз Айке Бейшикееваны дагы 9 айдан бери СИЗОдо кармап турушат. Себеби жок экен. Себеби биздин видеолордо бир дагы массалык башаламандыкка чакырык жок экени экспертизалар көрсөтүлдү. Негизсиз эле кылмыш иши ачып, негизсиз эле СИЗОдо кармап, негизсиз эле ушундай иштерди жасап, бийлик эптеп бизди камаганга, бизди ишибизди токтотконго аракет кылганы билинип турат. Андан сырткары биздин адвокаттар кайрылган, көз карандысыз эксперттерге кайрылып, алардын изилдөөсү чыккан, аны сотко берилген, прокурорго берилген. Бүгүн болсо сот иши уланбай, мындай сөз күрөшкө прокурорлор даяр эмеспиз. Биз дагы ошо көз карандысыз экспертиза даярдаган экспертти суракка алышыбыз керек деп, ушул менен кийинки жумада ошо эксперт суракка алынат. Ал эксперт эмне деп жазып турат? Көз карандысыз эксперт ал ошо 3 бийлик тараптан бийликтин буйругун аткарган эксперттердин изилдөөлөрүн окуп чыгып айтып атат, бул акылга сыйбаган нерселерди жазыптыр, өз оюн дагы жазыптыр. Өз оюн биринчиден эксперттер жаза албайт. Экспертизанын өзүнүн эрежелери болот. Бир 20-30 шакты эрежелерди бузуп, биздин балдар кыздарга иш козголуптур. Ошо бузуп экспертиза чыгарып, ошо экспертизанын негизинде иш козголуптур. Ал жерде мисал катары айтып кетейин. Ошол эле мисалы бир эксперт бар экен, ал экспертизаны орусча жазып туруп, өзү орус тили боюнча филологияны бүткөн экен, орус тили боюнча эксперт экен. Анан кийин биздин видеолор баардыгы кыргыз тилинде болгондо, ал болсо орус тилинин эксперти болуп алып, биздин кыргыз тилдүү видеолорду экспертиза кылыптыр. Макул дейли. Анан кийин мындай сөздөр бар экен да, Махабат видеодо чыкканда. Арабкул, орускул, батышкул деген сөздөр бар экен да. Анан кийин ошо сөздөрдү тиги орус тил боюнча эксперт мынтип которуп алыптыр. Арабкул деген сөз бул эмнени билдирет? Ошо арабтардын же орустардын маданиятын жолдоп, кийимин кийип, же болбосо ошо баягы маданият боюнча айткан сөз да. Ал болсо түздөн түз которуп алыптыр. Арабкул деген сөз бул арабтардын кулу деген маанисинде берип туруп, ошо чакырыкка туура келет деп туруп, баягы слоган менен кошо бул чакырыкка, массалык башаламандыкка чакырыкка туура келет деп айтып атат да. Бул логикага дагы эч нерсеге туура келбеген нерселерди жазыптыр эксперттер. Анан кийин суракка алынганда бир топ суроолорго жооп бере албай коюшту, чычалап, ар кандай учурлар болду сот жүрүшүндө. Ошол достор, эң негизи далили булардыкы эксперттердин сөзү жокко чыгып атат. Эксперттердин чечими эмес, баягы изилдөөсү, экспертизасы жокко чыгып атат. Ошондуктан прокурорлор иш жүрүшүн узарткан аракет кылып атышат. Уже бүгүн сөз жарыш болуш керек эле. Алар болсо мурунку отурушта
кайрадан биздин балдар кыздарды суракка чакырабыз дегенине макул болгондон кийин азыр болсо ошо көз карандысыз экспертизаны ким даярдаганды суракка чакырайлы, ошон үчүн узартайлы сотту деп бүгүн сөз жарыш болбой калды. Ошо акыркы маалыматтар ошондой. Эми экинчи темага өтөйлү. Бул биздин иликтөө чыккан мурунку жума биз бюджетти карап чыкканбыз. Баягы Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров баш болуп бардык бийликтегилер мактанышат, бюджетибиз өстү 3 эсе деп, мынча 100 миллиард, 200 миллиардка өстү деп айтып атышат. Бирок мындай тагыраак караганда бааны эмнени жашырып атканы билинди. Алар бюджетти эмне менен толтурганы билинип калды да. Себеби ички карызды ошо 3 жылдын ичинде ички карызды 200 миллиард сомго чейин ички карызды алыптыр. Бул деген кандай деген акча? Бул акчаны жөн эле карызга алган экен да. Баягы 90% коррупцияны жеңдик, коррупциядан Камчек Ташиев мактанып жүрөт, коррупциядан 100 миллиарддар сом бюджетке түштү деп, анан кийин мен ага деле жооп бергем мурун. Бюджетте коррупциядан түшкөн акча 500 миң сомдон ашпайт 3 жылдын ичинде. Каяка ошол акчалар каяка кетти белгисиз, бирок бюджетти толтуруп атканда бюджетте бир топ акчасы бул ички карыз. Ички карыз эмнеге буларга оңойлук? Себеби ошол эле бюджетке жетпеген акчаны ошоко кошуп атышат. Аны ички карызды кошуп алып, анан кийин биз мына профицит менен чыктык бюджетибизди деп айтып атышат. Анан кийин бул деген профицит деген эмне? Бул киреше чыгыштан көбүрөөк болот деп. Анан кийин ошо бизде акча калды деп мактанышат, бирок ошол эле акчаны карызга алышкан. Ошол эле акчаны Акылбек Жапаровдон Малиев убагында сураса, бул ашыкча акча эмес, буну биз карызды төлөйбүз деп жооп берген. Анан кийин ашыкча акча бар бизде деп эмнеге мактанып атат белгисиз. Жөн эле мактанган үчүн да. Аны бирок ошол эле КТРК мамлекеттик каналдар элге жашырып, элден жашырып айтпайт. Андан сырткары бир топ бюджетти толгону бул бийликке мындай аябай коркунучтуу жол тандады. Алар болсо Россияга санкция киргизгенден кийин Кыргызстан аркылуу ошо санкционный товарларды Кыргызстан аркылуу жибергенге мүмкүнчүлүк берди. Мүмкүнчүлүк берип турат. Анан кийин ошондуктан бюджетке бир топ акча келиптир, бирок бул коркунучтуу жол. Себеби бүгүн эмес, эртең ошол эле мамлекеттер Кыргызстанга санкция койсо, биз эч нерсе кыла албайбыз. Биздин экономикабыз абдан оор жүк түшөт, абдан кыйын болот да. Себеби азыр деле кээ бир банктар, ошол эле Түштүк Кореянын банкы, Турциянын банктары биздин банктар менен иштешкенден баш тартып атышат. Себеби биздин бийлик ошо санкция кирген Россияга товарларды санкцияга киргизилген товарларды ташыганга мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат. Буну дагы эске алыш керек. Анан үчүнчү, бул баягы учкундан мурун Швейцариядан сом чыгарат эле. Азыр болсо учкунга которуп бир биздин эсебибиз боюнча 178 миллиард сом кошумча 3 жылдын ичинде жөн эле печаттап чыгарыптыр. Бул дагы коркунучтуу нерсе, себеби мындай ылдам анан кийин чоң көп сомду чыгарышы бул эртең бүрсү күнү инфляцияга алып келип, сом мен чыгаргандан кийин бир топ эксперт менен сүйлөшкөндө, биздин жарандар менен сүйлөшкөндө, эмне биз кошуна Өзбекстандай пакет менен ташып алабызбы сомду деген ойлор дагы чыгып атат. Эми Кудай сактасын, бирок мындай сабатсыз экономикалык саясаты азыркы бийликтин ошого жеткириши мүмкүн да. Бирок алар мактанышат, ушу биз коррупцияны жеңдик, ошон үчүн акчалар түшүп атат деп.
негизи коррупциядан түшкөн акчаны белгисиз каяка кетип атат. Ошол эле ГКМБнын спец счетуна түшкөнүн айтып атышат, бирок ГКМБнын спец счетун биз көрө албайбыз, ал бюджетке дагы кирбей калыптыр. Ошон үчүн ал акча каяка кетти, ким колдонуп атат, эмне кылып атат, ал белгисиз болуп атат да. Ким чөнтөгүнө түшүп атат, кайсы компаниялар аны иштетип атат, ал белгисиз. Азыркы бюджетте караганда биз көрүп атабыз. Ички карызга кирип, ай сайын ошо облигацияларды чыгарып, 10-20 миллиард, 100 миллиардга чейин облигацияларды сатып, бюджетти толтурганга аракет кылып атышат. Бул карызды биздин балдарыбыз, биздин неберелерибиз кийин төлөйт. Эптеп бүгүн жакшы көрүнүш үчүн бизди ушундай карыздарга батырып аткан бийликтин экономика саясаты жүргүзүп атышат. Ошо айта турган нерсе ошол. Бүгүнкү күндө чатты бир сыйра карап чыгайын, андан кийин аягына чыгабыз. Саламатсызбы? Сизге суроо: туура, адилетсиз камоолор болуп жатат. Бул камоолор өлкөнүн өнүгүшүнө кандай терс таасирин тийгизет? Кененирээк түшүндүрө кетсеңиз. Негизи бир философ айткан, бир калкты талкалаш үчүн адилетсиз чечимдерди чыгарып, андан кийин баягы эмне дейт эле, ошо бир калкты талкалаган бир мындай методу бул деген ошо адилетсиз чечимдерди, соттор адилетсиз чечим чыгарганы. Адилетсиз чечим чыгаргандан кийин бул деген мындай криминал бандитизмге жол берет. Ошондо биз туура эмес жашап атпыз да, мындай ошол эле Матраимов сыяктуу же болбосо башка кылмышкерлер акча төлөп эле чыгып кетип атышат. Анда мыйзам иштебеген мамлекетте биз только байышыбыз керек, алдап же болбосо коррупциядан байып, анан кийин бизге мыйзам иштебейт деген ойдо калып атат да. Бул деген ошо коррупцияга жол берип атат да. 10 миллион доллар урдасам, миллион доллар менен кутулам деген жолго түшүп атабыз. Ошону көрсөтүп атат. Анан кийин иликтеп мына коррупция болуп атат деген адамдарды камаганы, журналисттерди камаганы, бул деген элдин көзүн жапканы. Себеби журналисттер биз элдин көзү болобуз. Бийлик эмне кылып атканы биз көрсөтүп беребиз элге. Биз аркылуу көрүп атышат эл. Анан кийин бизди жаап алып, элдин көзүн жапкандай аракет болуп атат да. Анан кийин элге жетпейт. Эл көрө албай калат. Эмне мыйзам бузуулар болуп атат, эмне бийлик эмне кылып атат, көзөмөлдөй албай калат эл. Ансыз деле ушундай жол менен, ушундай саясат жүргүзүп атат эки дос бийликте. Бензиндин кымбатын сураба, эл байкуш баарын көтөрөт. Ошо негизи бул Бакиевдин доору кайталанып атат. Себеби Бакиев убагында ушундай эле болгон. Экономикалык баягы цифралар менен мактанып, ушундай экономика, ВВП көтөрүлүп атат нары бери деп туруп, бирок баардык байлыкты үй бүлө, бийликте отурган үй бүлө өзүнүн колуна алып атканы тарых көрсөткөн. Азыр деле кудду ошондой окуялар болуп атат. Баягы мамлекет байып атат деп өздөрүнүн компаниялардын, өздөрүнүн балдарынын досторуна катталган строй компания болобу же болбосо ГЭС менен мактанып жүрүшөт. Бул деген түздөн түз элдин рызкысын өзүнө алып, эл болсо ошол эле жерде ач калып турат да. Эл кедей болуп атат, андан мындан дагы көп кедей көбөйүп атат. Булар болсо элдин рызкысын өзүнө алып, анан кийин ошо өзүнө тиешелүү стройкалар менен мактанып жүрүшөт. Бирок ошону элге жеткирип,
ача турган биз, иликтөөчү журналисттербиз. Бизди болсо оозубузду жаап жок кылганга аракет кылышат. Акылуу Жээнбек Жапаровду эмнеге текшербейт? Биринчи орунда ушул кодекти текшерип керек эле. Ташиевдин өзүнүн бизнеси эмнеге текшербейт? Бул мыйзамсыз, акыйкатсыз, адилетсиз мамлекетте кутушундай болот. Эч кимди өзүнүкүнүн кошоматчыларга мыйзам иштебейт. Мындай мыйзамды бузбаган адамдарды эптеп фальсификация кылып жапканга аракет кылып атышат. Бул мыйзамсыз өлкөдө кутушундай болот. Көйгөйлөрдү айта берсең, убакыт жетпейт. Себеби негизи биздин элге азыр, карапайым элге абдан кыйын замандар келди. Кымбатчылык, баягы зарплатаны бир аз көбөйтүп мактанып жүрүшөт, бирок зарплата көбөйгөнү кымбатчылыкка, ошол эле азык түлүк кымбаттаганга жете албай атат. Ошондуктан бир аз ойлорубузду өзгөртүп, мындай мамлекеттик канал сырты жылтыраак көрсөткөнү менен ичине дагы караганга үйрөнүшүбүз керек. Анан кийин айтышат, ошо бийликти сындап койгону бул массалык башаламандыкка, революцияга алып келиши мүмкүн деп айтып атышат. Мүмкүн деген сөз бул мыйзам бузуу эмес. Мүмкүн үчүн көбүн отургузуп кылмыш иши ачып жүрүшөт булар. Себеби бийликти жоготконго коркуп атышат. Канчалык ошол эле бул жашоодон алар бул жашоону жоготконунан коркуп атышат да. Жеке самолет менен нары бери эркелеп учуп атышат. Керек болсо аябай ызаланып кайрылгандар да көп. Өздөрү эмес, кичинекей балдары дагы ушунча көптү жеке самолет менен, жеке учак менен дүйнөнү кыдырып, балдары дагы жеке самолет менен учуп калышты да. Ушунчалык көп, ушунчалык бул жашоого көнүп, мыйзамсыз иштерди кылып, байып, ушуну ким жоготкусу келет? Эч ким. Бирок биз эч качан революцияга же массалык башаламандыкка эч качан чакырган жокпуз. Тескерисинче биз айтканбыз, революция деген бул бир кландын башка кланга алмашуу болуп атат. Ошон үчүн шайлоо деген шайлоо учурунда ар бир жаран, ар бирибиз жооптуу болуп барып туура тандоо, туура шайлоодо туура тандап алышыбыз керек. Ошо депутаттар болобу, жергиликтүү депутаттар болобу, же болбосо президент болобу. Ошого гана биз чакырабыз. Шайлоо учурунда жооптуу. Бул мыйзам бузуу эмес. Булар болсо ар бир сөзүн, ар бир ачыкка чыккан коррупциясын бийликти алмаштырганга аракеттеп кабыл алып атышат. Алардын иши бирок чын мыйзамды карап, Кудайдын алдында деле биз акпыз. Биз эч качан мыйзамды бузган жокпуз. Эми алардын ою боюнча эмне деп ойлойт? Булар чындап койсо же коррупцияны ача койсо, иликтөө жүргүзүп туруп, баласы, достору байыганды, өздөрү байыганды көрсөтө койсок, булар албетте революцияга чакырып атат. Жок, бул биздин милдетибиз. Биз журналисттер элдин көзү, элдин көзөмөлдө турган куралы деген максатыбызды ишке ашырып атабыз. Булар болобу, башка президент болобу, бизге баары бир. Ошону түшүнүш керек. Түшүнбөсө улан айретмун. Мындай нерселер бизди жапкан аракет кылышат. Бул элдин алдында, кыргыз калктын алдында жана эл аралык дүйнө боюнча аларга абройду алып келбейт. Репутациясын алып келбейт. Репутация наоборот бузулат. Силер өз жеке өзүңөрдү ойлоп, жеке өзүңөрдүн байлыгыңарды ойлоп, журналисттерди камакка алып атасыңар деген сөзгө, деген репутацияга уже жетишти булар.
Рахмат Жан. Ошо менен аяктайын. Кийинки бейшемби күнү ушул саат 8-де Бишкек боюнча 8-де кайра көрүшөбүз түз эфирде. Эртең болсо орус тилинде түз эфирим өтөт. Ар жума сайын орус тилде саат 8-де Тимиров Лайф деген YouTube каналда орус тилде түз эфирде акыркы маалыматтарды айтып берем. Рахмат. Көрүшкөнчө.